контрагыңа төлөп жакшы окуучу болгон. Макул апа. 2024 жылдан тартып студенттердин контрагы кескин жогорулаган. Айрым жогорку окуу жайлардагы окуу акысы 80%га чейин көтөрүлгөн. Чекит медиа 3 кесиптин жогорку окуу жайлардагы баасын кантип өзгөргөнүн карап көрдү. Пандемияга байланыштуу 2021 жылы президент тарабынан жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардагы студенттердин контракттарын 3 жылга чейин көтөрүүгө тыюу салынган. Ошентип, бул токтом күчүн жоготкондон кийин 2024 жылдын июл айынан баштап жогорку окуу жайлардагы студенттердин контракттарын 20%дан 80%га чейин көтөрүшкөн. Биз мисал катары юриспруденция, IT, педагогика жана медициналык багыттардын төлөмдөрүн карап көрдүк. Кыргыз улуттук университетинде педагогика жаатында окугандар үчүн эң жогорку контракттын баасы 2023 жылы 31 000 сом болсо, 24-25 окуу жылына карата 42 000ге чейин жогорулаган. Ал эми юридикалык факультеттин акысы буга чейин 43 000 сомду түзсө, жаңы окуу жылына карата 60 000 сомго чейин өскөн. IT тармагында билим алуунун акысы 36 000ден 55 000ге чейин жогорулаган. Ал эми Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетиндеги педагогика кесибиндеги окуу акысы 2023 жылы 40 000 сом болсо, 24-25 окуу жылына карата 47 500 сомду түзгөн. IT кесибин өздөштүргүсү келген студенттер 38 000 сом төлөп келсе, жаңы окуу жылынан тарта 45 000 сом төлөп баштаган. Иса Ахунбаев атындагы медициналык академияда эң жогорку контрактты болочок стоматологдор төлөйт. Алар 2023-24 окуу жылына 66 000 сом төксө, жаңы окуу жылынан тарта 90 000ден төлөп баштаган. Ал эми чет элдик жарандар үчүн контракттын баасы мындан да кымбат. Алсак КМШ өлкөлөрүнөн келген студенттер 160 000 сом төлөйт. Мындан тышкары мекеменин расмий сайтында алыскы чет өлкөлөрдөн келгендер үчүн англис тилинде билим алуу жылына 300 000 сомду түзөрү айтылат. Педагогика багытындагы эң арзан контракт Ош мамлекеттик университетинде окуу акысы 2023 жылы 28 000 сомго жакын болсо, 2024 жылы 10 000 сомго кымбаттаган. Ал эми юридикалык багытта билим алуу 14 000 сомго өсүп, азыркы тапта 47 000 сомду түзөт. IT тармагында окуган студенттер буга чейин 32 000 сом төлөп келсе, жаңы окуу жылына тарта 45 000 сом төлөй баштаган. IT багытындагы студенттер үчүн эң жогорку контракт Кыргызстан эл аралык университетинде. Буга чейин студенттер 45 000 сом төлөп келсе, азыркы тапта 80 000 сом төлөшөт. Юридикалык багытта окугандар 2023 жылы 45 000 сом төлөшсө, быйылкы окуу жылынан тарта 76 000 сом төлөп баштады. Кыргызстандагы 11 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берилген. Ага ылайык университеттер окуу акыларынын бааларын өз алдынча жогорулата алышат. Билим алуунун баасын монополияга каршы күрөшүү кызматы бекитип берет. Анткени менен студенттер контракттарын төлөш үчүн окуудан сырткары жумуш иштегенге да аргасыз. Бул жагдай толук кандуу билим алууга кандай таасир этиши мүмкүн? Пикир калтырып, видео менен бөлүшүңүз. Бул акчаны эптеп таптык да. Ай бала, жумуш таптыңбы сен?